Bizim üç öyle. Ар кандай отура бергиле, аралашып отура бергиле, бири-бириңер менен таанышып, башка мектеп болуп, бир болуп отурбагы, аралашып отуруп. Erkek orada artık mektepten var mı? Dördüncü mektep geldin hele. Üççü. Beş. Üç, beş, dört. Üç, dört, beş. Altı bizge gelmedi. Yedi var. Yedi var. 12. mektep var mı? Geldi. İlgilik vardı. Биздин өзү максат ушу кооперативибизде уюштуруп, жалаң словарь боюнча көбү сурай берет да, эмнеге ушу словарьды колдонсаңар депчи. Анткени бул сыртта жүргөн биздин жерлештерибиз бар да, Ташкентте аке, эже, ата, апалар, ошолордун мындайча айтканда ошолордун идеясы. Анткени баардыгыбыз ошо сыртка чыгып ушу тилден кыйналабыз да, кыйналып атабыз. Басымын бул жерде азыр баардыгын эле окууну бүтсөм эле чөтөккө иштегени кетсе, окуганы кетсе эле баардыгын ошону мечтать этесиңер да, бул жерде жакшы иштелген жер, жакшы окуу жайга тапшырган депчи. Ошентип эле биз дагы кеткенбиз, мындай иштесек деп. Барганда тилден кыйналабыз да, баарыбыз азыркы күнгө чейин кыйналып жүрөбүз да. Ошондой кыйынчылыктар силерге болбосун деп, кичине болсо да бир силердин жашооңорго, силердин бир алдыга болгон максатыңарга себепкер болуп калалы деген ниеттебиз да баардыгыбыз. Анан өткөндө видео көрдүңөрбү баарыңар, биздин президентибиз Садыр Жапаров айтты го, биз жалбырак менен күрөшөбүз, тамыр менен күрөшпөйбүз депчи. Мунун смыслы мындай да, биз азыр биздики, мен айтып берип аткан смыслы неме жөнүндө. Биз садага бериңдик деп айтылат да, биз көбүнчө жардам беребиз. Садаганын прямой кыргызча переводу жардам деп атат да. Жардамга муктаждуу инсандарыбызга жана башка инсандарыбызга ким гана кайсы нерсе жардам сурабасын жардам беребиз да барымча. Анан биз жардам берип жүрө берет экенбиз да, жардам берип жүрө берет экенбиз. Тамыры силердесиңер да, келечек силерден. Биз силерге жардам бердик, силерге уже көңүл буруп, силерге басым узат. Мектеп барасыңар, кайсы жакта бүтүп турам. Бир отуруп жүрөбүзбү дагы? Иштескен отуруп. Силерге жакшылап биз жардам берип калсак, силерге жакшылап ушу тил боюнча да, в основном тил боюнча болот, чет өлкөгө чыксаң кыйналбасын депчи. Ошого жардам берип калсак, кичине болсо да шаарыбыздын оңолгонуна бирден бир себеп болуп калат деген ойдо да. Шаарыбызга азыр араңардан да бирөөңөр уже билип, жакшы үйрөнүп калсаңар, кызыгып калсаңар, чет өлкөгө чыгып, жакшы иштеп калсаңар, окуу жайга тапшыргандан жакшы иштеп калсаңар, сөзсүз түрдө өзүңөргө, өзүңөрдүн бир туугандарыңарга, ата-энелериңерге жардам бересиңер да. Ошо жардам бергенде уже Ташкентте бир үй бүлө уже жакшы жетишкендик болуп атат да. Бул уже жетишкендик. Анан бир эле өзүңөр эмес, уже жаныңарда тааныш досторуңарды кошуп анан башкалар мындай жумуштар бар экен, могу ишти кызыгып болуп экен, келгиле мектебибизчи, мындай кылабыз да, анда жакшы идеяларды айтып баштайсыңар да. Ошентип секинде оңоло баштайбыз бул жерде. Мен айтып аткан сөз жалбыракты биз баягы ушул жардам берип жүрө беребиз, бирок лемези болбойт атат да. Жардам бергендин жыйынтыгы жакшы болбой атат да. Биз азыр силерге жакшы басым болуп калсак, силер уже жакшы иштеп калсаңар, кийин бирөөңөр жетекчи болсоңар, бирөөңөр бир ишкана ачып калсаңар деле уже чакыра баштайсыңар да, иштегенге баскыла депчи. Ошол силерге жакшыраак басым басайлы деп атабыз да, биздин канчалык силер биздин келечегибиз болосуңар да, канчалык силерге жакшы басым болуп калса, силерге жакшы бир жашооңорго бир себепкер болуп калса, буюрса шаарыбыз эле эмес, Кыргызстанда оңолдуккона бирден бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Аллах кадырзат деп коет да. Бардык нерсе мээнетке жараша жакшылап мээнет кылса эле болот дейт. Анан алдан сырткары макал бар го бизде Кыргызстанда. Ырыс алдан ынтымак депчи, кайсыл жерде ынтымак болсо ошол жерде береке бар. Кайсыл жерде чыр чатак болсо ал жерде береке качат да. Ошондой да хадисте.
Анан силерди да ошо эмне себептен ар бир мектептердин үчүн чогултайлы деп атабыз, анткени ынтымак алып келели. Канчалык ынтымак бекем болсо ошончолук шаарыбыз оңолот. Шаарыбыз кантип оңолот? Азыр Кызыл Алмадан анан Северныйдан бири-бирин тааныбандар бар, допу урушуп кетсе, пикир келишпестиктер болуп кетсе, эртең бири-бириңерге заводка тийип, анын заводка жаныңардагы досторуңарга, эжелериңерге, ата-энелериңерге, эжекелерге ошо баарын тийиши мүмкүн да. Бул минус болуп атат, заводка тийип, баардыгында минус болот. А если ынтымактуу болсо, Северный менен Кызыл Алма экөө жакшы таанышып калсаң, ынтымактуу болуп калсаң, бир жерде жолугушуп калсаң, кандай жакшы ден соолукта не болуп атасың деп сурашып сүйлөшүп каласың, ушундай жумуш кылып атам, же бул жерде тапшырып, мен ошол жакты тапшырайын дедим, кантип тапшырып атасызбы, уже бири-бириңерге информация берип, же болбосо бири-бириңерге жардам берип каласыңар, уже бул жакшылыкка алып келет. Ошонун себебинен жардам сураган досуңа дагы, ата-энеңине дагы, бир туугандарыңардын өзүнө да себепкер болуп каласыңар. Өзүңөргө да бир жакшы бекем дос табып каласыңар, же жакшы бекем бир тааныш табып каласыңар. Экөөңөр канчалык бекем болуп тааныш болуп калсаңар, анан шаарга дагы ошо заводка эмес, пайдасы жаныңарда жүргөн досторуңарга, бир туугандарыңарга тие баштайт да. Эң негизгиси ошо ынтымак деген ошол да. Силерди ынтымак чакырып азыр мыналарды баарыңарга таркатып берем. Ал жердин башына кайсы мектептен экен, аты жөнүңөрдү жазып койсоңар, канчанчы класс экениңерди жазасыңар. Анан телефон номериңер керек болот. Телефон номериңер бардыңарда телеграм барбы жокпу? Бардыңарда бар телеграм? Кебиринде WhatsApp бардыгында бар, өзү телеграм жакшы да, чем WhatsApp караганда. Неме керек да, либо WhatsApp либо Telegram кайсы болсо экөө тең болсо экөө тең жазып коюлган номериңерчи. Мен макул десеңер, бардыңарды номериңерди неме болуп, бир группа создавать этип, бардыгыбыз бир жерде сүйлөшүп калсаң, маалымат алып тура турганда болуш керек да. Эртең бирөө жарыңар окуу жайга тапшырып калсаңар, же болбосо бир жумушка орношуп калсаңар дагы бири-бириңер менен постоянно мамиле болуп турасыңар. Бул азыр биринчи пилотный проект деп коет, пробный биз көрдүк да, кандай болот эмес. 2 жылы дагы доработать этебиз да. Азыр биринчи этапта болгон ошибкаларды оңдоп, ошо кандай кылсак жакшы болот, кандай кылсак силердин ынтымак бекем болот, кандай кылсак силердин бир жашооңорду жакшыртканы кантип бир себепкер болуп каласыз депчи. Анан алдан сырткары да өзүбүз да билген нерселерибизди, билген бир жакшыларыбызды же бир кылган жакшылыктарыбызды силерге көрсөтүп айтып турасыз да. Бизге өзү дең эле адамзатына сөз менен эмес, кыймыл аракет менен көрсөткөн жакшы да. Ошентип кыймыл аракет менен биз өзүбүздүн кылган нерселерди силерге көрсөтүп, айтып билдирип турушубуз керек да. Ошондо силерге да кичине түшүнүк кирип атат, мындай жакшылар болот экен, мындай жакшылар кылып жүрөт экен, бул жерде мындайлар болгон экен деп маалыматта жүрөсүңөр. Канчалык жакшы нерселерди впитывать этип жүрөсүңөр, ошончолук сиңиресиңер да. Ошончолук силер да жакшы боорукер, жакшы жактарга умтулуп каласыңар. Постоянно окружающий азыр бизде көп да бир нерсени айтпай сразу эле жаман жагы. Бул мындай деп же болбосо ал мындай деп же болбойт же тигине деп көбүнчө негативный немелер көп да сөзлөрчү. Ошондой нерселерге алысыраак болуш керек да, негативный жактан. Силер азыр группкада любой нерсени сиңирип алсаңыз болот да. Силерде азыр мындайча айтканда проблема жок силердечи. Азыр бала чакан багышың керек эле, үйүң курушуң керек эле, буным алышың керек эле, мынтишиң керек эмес, силер только окуп билим алыш керек. Билим канчалык алсаң ошого бүт ойлогон ар бириңердин иштеңер бар эле. Мен допустим бул жака барып мындай алсам же бул жака барып Америкага барып үй алсам дейсиңер да, или Дубайга барып үй алып калсам экен, же ал жактан бир ишкана, же бул жерден бир ишкана ачсам экен, же ушундай ар бирибизде максаттар бар. Ошонун баардыгы ошонун баардыгы боло турган нерселер да, баардыгы болот болот. Болгондо ошону болтуруш үчүн жакшы жүрүм турум болуш керек өзүбүздөчү. Жакшы жүрүм турум, анан табыкпай менет кылыш керек. Менет кылып билим алыш керек. Билимди өлгөнгө чейин аласың да. Эч без ограничений да, чукулсаң жүрө бересиң ушунча. Жакшылап билим алып алсаңар эле, Кудай кааласа жакшы болот. Анан биз максатыбыз
тил жөнүндө үйрөтүп атабыз. Допустим, болбосо эле алгебрадан мындай нерсени үйрөнгүлө, ошодон конкурс өткөрөбүз, же болбосо математикадан, же болбосо историyaдан муну үйрөнгүлө, ошодон конкурс деп эмне себептен аны кылбай атабыз? Анткени биз жашоого керектүү сөздөрдү атабыз да. Бизге азыр в основном көп окуп, ошо окуу менен эч ким барбай калды, азыр только окууну бүтсүн, иштешим керек деп калды. Акча табышым керек депчи, баардыгы ошондой да. Если ошентип калсаңар, жакшы неме болуп калсын деп атайын сөздөрдү үйрөтөлү деп атабыз да силергечи. Силер канчалык сөздү жакшы билсеңер, кайсыл жерге барып аласыз, ошол жерде сөз түрдө ошол адам менен тил табышып сүйлөшүп кете аласыңар. Азыр допустим, мен деле өзүм башымдан өтөт да ошондой нерселерчи. Мен убагында 11ге бүтпөгөм өзүмчү. 10 класста окуп элешима калып кеткем да. Орусчаны жакшы билчүмүн, өзүм орус мектепте окугам. Анан Россияга барганда, раза кыйналганда цемент ташып кетсем Россиядачы. Ошентип иштеп жүрүп, орусчаны жакшы билбейм. Если биз орусчаны жакшы билсем, бир жерлерге кирип офистерге же башка бир жактарда жумушка орношмокмун да. Орусча сүйлөп алган, башка болгон только айдап кел, байлап кел деген жумуштарга киребиз. Анан үйрөнүп билгенден анан башка жумуштарга кетебиз. Силерде ошентип азыркы поколениялар барып, уже жакшы жумуштарга орношуп калды да. Сразу уже кичине болсо да алдыга кетип атат да. Билим. Орусчаны үйрөнгөндө көбүрөөк болот. Эми азыр орусчаны почти баардыгы эле билип калды да. Мурда биздин убакта орусчаны билиш кыйын эле да. Азыр көбүнчө англисче уже сүйлөшө баштады, көп эле билет. Англисчеден уже өтөш керек болот да дальшечи. Ошо барып калсаңар, бир жумушка кирип калсаңар, если ошол жетекчиңердин айткан сөзүн түшүнбөй атсаңар, уже силер менен иштешпейт да. Ар бириңерде өлкөлөрүңөр же карындаштар бар да. Үйдө иш кылып атканда жардамдаш тигин алып барып койсоң, алып берип айтса, же түшүнбөй атса, жиңерге келип урушасыңарбы? Болот да ошондой баардыгында элечи. Вот точно ошондой эле. Силерде чет өлкөгө барып калсаңар, алардын сөзүн түшүнбөсөңөр, айтканын түшүнбөсөңөр кыла албайсыңар да. Тиги ручканы алып бер деп атса, сен жактан челекти көтөрүп келип атсаң, түшүнбөйчү, сөзүн билбейчи, алып бер дегенди түшүнүп калсаң. Анан карайт да, мага кереги жок мындай деп туруп, албай башка түшүнгөн адамдар бар деп да. Ошого жакшылап үйрөнүп алышыбыз керек дечи. Буну билгенден кийин буну постоянно кайталап окуп карап жүрүшүң керек да. В основном азыр мировой язык английский, көбүнчө английский үйрөнгөнгө аракет кылыш керек да. Анан Кудай кааласа жакшы жетишкендер болот деп ойлойбуз да. Ташкөмүр өнүккөн калай билем, сен билчү Ташкөмүр Кыргызстанда эле, бирок биринчи очередь Ташкөмүр турат да. Мен эмемдечи жүрөгүмдө. Ташкөмүрүбүз ошо чет өлкө, көп чет өлкөлөр көрүп келгем да. Ошо чет өлкөдөй кылсак болот, бирок ошондой кылыш үчүн бу жерде чыныгы патриот инсандар көп болуш керек да. Шаарына үйүнгө, элдин менетин жебейм дегендер, элдерге кичине болсо да бир салым кошуп жардам берем дегендер көбүрөөк болуш керек да. Ошондо шаарыбыз оңолот. Оңолткондон дагы билимдүү да болуш керек болуп атат да. Билимдүү болсо ошондо документально бардык жагынан дагы көп туруштук берип, көп салым берип алдыга жүрөбүз да. Кыргызстанда деле өнүккөн шаарлар бар. Допустим, Ташкөмүргө караганда Каракөл бизден бир аз алдыраак турат. Анткени ал жакта көп ишканалар иштейт. Бардык жагынан неме да, жакшы да. Биз алардан да алдыга болуп кетсек болот. Эң Кыргызстанда өзү Кыргызстан боюнча эң алдыңкы шаарлардан болсок болот да. Болгон эң биз эме болуш керек да, ар бир ишибиз барбы өзүбүздүн. Ошого профессионал болуш керек. Ар бир ишибизге кыргызча чебер деп коет, чебер болуш керек. Ар бир ишибизге так конкретно жакшы аткара турган инсандардан болсо жакшы болот. Анан бир сунуштарыңар же ойлоруңар болсо айткыла. Ошо перевод жөнүндө кандай эмне кылыш керек болсочу. Анан дагы эзиме чыгып муну азыр таркаткандан кийин 1,5 саат убакыт берилет да. Жетеби 1,5 саат убакыт? Көп болуп кетпейби? 1000 сөз.
Алфавит боюнча баарын билишиңерче, бул жерде не обязательно миң сөздө билишиңерче канчаны билсең, 100'ды билсең 100 деле жазып кой өзүң. 1000'ден ашыгын билсең 1000'ден ашыгын жазып кой. Бул жерде азыр перевод, чисто перевод. Английский эле да, английский бирок кыргызский бар, бирок кыргызский убактан корот эле болот, анткени силер билесиңер кыргыз. Кыргызчан кыз эле болот. Башында биринчи, экинчи этаптарда айтып аткан ушул как разинка дегендей да. Кичине эме болуп туруш үчүн. Англисиясын только кетириле, анан ойлонуп, допустим, не болуп туруп калды да, карап эле ушундай ойлонуп убактарды коротуп болгонда билгенер жазып кетирсең, анан пустой жерлер көрүнөт да. Акырында кайра мындай калып, ол жерде жазып кетесиң. Анан ол жерде турецкий алфавит бар, турецкий алфавиттин биздин неме боюнча, буква боюнча кандай деп жазылат деген жазып койгон да. Анан турецкий, ного арабский алфавит. Арабский деле ошон жазылган. Допустим, алиф болду. Алиф болсо алиф деп жазылган да. Биздин таңда. Баалы бар деп жазылган. Анан корейский. Корейский деле ошол эле таңбалар өзү, допустим, могу р деп айтылат да, но таңбайчы. Ного м деп айтылат. Просто bu немесе аталышын Ну, алфавит айтылат да, ушуну таңбасы, допустим, м деп айтылат да. Ол жерге м деп жазып койгон. А так өзү окулуш ага миң бар, ошону миң деп жазабыз да. арабчаныкымбы? Жок, Минде өзү м деп койгон. Менде рил деп айтылат да, но р дегенчи. Бирок негизинде окулушу башкача да алчы. Рил деп Рил. Биз жөн эле таңба берели, деп койгон. Ошентип койсоңор болот. Или кааласаңар, ошентип жазып койгон. Узунчу просто силерге кичине болсо жеңилирээк болсун деп атабыз да. Анан кийин барып кийинки жылдары буйрузан ошондой эле жазылып калат. Анан уже цифралар кире баштайт. Анан бул жакта азыр турецкий, арабский, корейский, анан японский бар. Төртөntө. Но кааласаңарчы, билгениңер жазып кетиресиңер. Бул жерде в основном, дополнительный буларда балл болуп эсептелет да, допустим. Канча болот? Азыр айтып берем. 300 перевод кылдыңар да, 300 балл деп эсептелип кетет да. Анан дальше бул жерде 36 таңганын переводун кылсаңар, 36га 300 кошулуп кетет. Анан 40-ын перевод кылсаңар, неменики, японский же корейский же, алда 40 болуп кошулуп кетет, ошону түшүндүк, балл болупчу. Анан эки жылдары буйруса, билбейм, силерден да бирөө сурайбыз, эки жылдары эске өткөрсөк, Кудай кааласа. Ушунун арасынан турецкийди кайсы оңой болсо ошондо уже киргизебиз да. Допустим, кыргызча, англисче болот го перевод, да? Ошого уже кыргызчаны алып коебуз да, анын ордуна башканы киргизебиз. Турецкий киргизебиз. Өзбекче, казакча. Турецкийди киргизебиз, кийин корейскийди киргизебиз, анан кийин японскийди киргизебиз, анан арабскийди. Бул сразу киргизилбейт эмки жыл. Поэтапно кетебиз. Биздин максат ушу 1000 сөздү, ушул 1000 сөздү башка тилдерин дагы үйрөтүп билдирип калыш да, башка тил менен да, корейский. Өз 1000 сөздү билсең, уже түшүнөсүң да, түшүндүрүп бере аласың да, мындай. Чөткө мынтип сүйлөшүп кете албасаң да, түшүнүп же түшүндүрүп бере аласың да. Бул да жакшы нерсе да. Бизге азыр могул жерден кирип эле бир француз келип туруп, бонжуа деп турган, силер менен кыргызча сүйлөшүп атсак, уже ощущение башкача да, жакын сүйлөшөсүңөр, да? Жүйдө болбосо, бир араб келип эле ассаламу алейкум деп турган, силер менен кыргызча сүйлөшүп атса, уже ал менен жакыныраак болуп каласыңар да. А если ошо француз келип эле арды менен сүйлөлүп, же силер түшүнбөсөңөр, ал түшүнбөйт деп атса, уже жакындаша албайсыңар да, кыйналасыңар. Ошондой эле силер дагы кийин чет өлкөгө барып калсаңар, бонжуа деп турган сүйлөй бересиңер да дальше. Или арабча эле, или корейский эле. Нихуа деген кандай эле?
бардыгы бир. Анан мына ушу балдарга силерге айтып атам го, көбүңөр жакшы көңүл бурбайсыңар да, балдар дегенгечи. Өзү үйдү эркектер башкарат да. Анан, допустим, бардыгыбыздын эле эжелерибиз бар, эркек балдар силерге айтып атам да, эжелерибиз бар, карындашыбыз бар да. Сен эжең карындашың барбы? Барбы? Бирок турмушка чыккан бар да, чыкканда да, чыга элекпи? Башка мындай тууган эжеңдердин элечи, турмушка чыккан, бирок күйөөсү менен кеткен да. Наоборот, күйөөсү алга келе алган десечи, күйөөсү менен кетет да. Каяка барбадым, күйөөсү ошо менен кетет. Силер дагы жакшы билимдүү, жетишкен, мындайча айтканда, жетишкен инсандар болсоңор, ошол жерде силер калып турган силерден да, Ташкөңүлдөчү. Ташкөңүлдө оңдой турган силерден. Силерден башка бирөө келип оңдоп бербейт Ташкөңүлдө. Молодец, ушинтип жүрөсүң деп, тинтип жүрөм деп башка бирөө оңдоп бербейт да, башкалар деле, башка шаардагылар деле өздөрүнүн шаарын ушинтип күйүнөт да. Өзүнүн шаарым оңдойт, өзүнүн шаарыма жакшы нерсени кылайын депчи. Ошондой кылыш үчүн именно ошо арабызда эркек балдар успешный болуш керек да, мындайча айтканда, жетишкен балдар болуш керек. Анан үйлөнгөндө да мен эмне себептен айтып бератам, үйлөнгөндө кетет депчи биздин карындаштарыбыз да силер, капа болбогула, бирок ар кандай болуп турат. Может, бул жерде эле каласыңар, бул жерде эле салып, бирок көбүнчө силер жолдошуңар менен кетесиңер да. Ал кайсыл жака десе ошол жака барасыңар. Же буну кылба, буну кыласың десе ошондой ушундай да өзү. Неме? Жакшы болду. Немеси ошондой. Не деп коет эле? Закон природы. Ошого көбүнчө ошо эркек балдарыбыз деген ошол болот. Эми азыр элестетсеңер мен кыз болсом силерге мынтип келбейт элемчи. Мен ал күйөөм айтканын, үйдө балдарыма тарбия берейин. Жолдо ушинтип отурмакмын да. Ошо пример да. Анан жана айтып кеттим, биздин президентибиз Садыр Жапаров өткөн видеороликтен айтып берди го, биз жалбырак менен күрөшө берет экенбиз деп, тамыр менен күрөшүш керек деп. Ошондой эле силер биздин тамырыбыз болсоңар да, биздин келечегибиз болсоңар, биздин келечегибиз бекем болуш керек, тамыры бекем болуш керек деп. Биз в основном садага биринекте айтылат да, жардам берип атат, кыргызчасы жардам. Көбүнчө үстүндө жардамга муктаждуу инсандарыбызга жардам берип келип жүрөбүз да. Ошо жардам берип жүрөбүз, бирок ылдыйдан жакшы бир немесин көтөрүп чыга албай атабыз да. Ошо ылдыйдан көтөрүп чыгыш үчүн, тамырыбыз бекем болуш үчүн, жетишкендиктер көп болуш үчүн силерге жакшыраак басым базактуу деп атабыз. Силер биздин келечегибиз болосуңар да. Бул жерде Ташкөңүлдө өнүктүрүп отурган, Кыргызстанды өнүктүрүп отурган силердер да, окуучулар болсо. Баардык нерсе окуудан башталат мектепте. Анан да айта кетчү нерсе, 11 жыл окуйбуз да мектепте, 11 жыл окуйбуз. Кээде өзүбүзгө ушундай суроо берип турушубуз, 11 жыл окудум, эмнени кыйраттым же болбосо кандай жетишкендик болду, 11 жыл бою эмнеге үлгүрдүм, эмнени билдим депчи. Кача эч нерсени билбесем ушу 1000 сөздү билип калдым деген сөз кош керек да. 1000 сөздүн английский, корейскийни үйрөнүп калдым, 11 жыл бою окуган, менетим текке кетпеди. Ар бирөөбүз менет кылып, менетти үйрөнүш керек да. Анан силерге ата-энеңер аябай чоң салымдуу менет бар да. Эжекелер менет бар, эжекелер да точно силерде 11 жыл бою менет бар. Ата-энелерде точно силерде 11 жыл бою менет бар. Ботинкеңерди алып берет, ручкаңарды алып берет, тетрадкаңарды алып берет, бул жака акча керексе алыңарды алып берет, кийимиңерди алып берет, жыл сайын кийимди алмаштырып турасыңар, жайында башка кийим, күзүндө башка кийим. Ата-энеңер силерге менет болот да. Ошо менетти акташ да керек да баарыбыз. Ошо ой жүгүртүш да керек да. Мен 11 жыл окуган, алган билим немеси үзүрү эмне болду депчи. Үзүрү хотя бы ушундай болуп калса дагы, ошо 1000 сөздү 4 тилде билип алсаңыз да, аябай чоң. Эми буну биз быйыл баштап атабыз да. Кудай кааласа азыр 9, 10, 11 деп өзү участие ошондо болчу да. Ошо 9-класстар 11-ди бүткөнгө чейин ошону жаттап калат деген толук ишенебиз бар да. Ишенебиз да, бул ошол болот депчи. Алдан сырткары азыр бекер эч нерсе жок, бүтүп элек да. Кайсыл жака барып окуйюнду үйрөнөм деп акча сурайт да, төлөшүң керек, андан үйрөнөсүң депчи. Биз силерге баарды бекер кылдырып атабыз да. Наоборот силерге акча беребиз, кайрачы, утсаңар беребиз деп түшүнбөйм. Ошого биздин да менетти силер да акташыңар керек да. Аракет кылышыңар керек.
Эми бизде максат не обязательно утуш. Биздикичи. Биздики бир 10 сөздө болсо да үйрөтүп калыш. Эртең бир жашооңорго бир жерине болсо да бир кичине пайдабыз тиип калсын деген ойдо да. Ошого баардыгыбыз аракеттенип, мээнетибизге күйүнөлү, өзүбүзгө суроо берип турайлы. 11 жыл бою окудум, эмнени, кандай бир жетишкендигим болду деп бар. Ата-энем баардыгыбыздын ата-энебиз 1-класстан баштап бүгүнкү күнгө чейин алып берген ручка, тетрадь, кийим, сумка, мектепке төлөй турган башка ата-энебиз келип берип атат да, чынбы? Ошолордун мээнетин актайлы. Ата-энелерибиздин кылган мээнетин актайлы сөз. Анан жыл бою тынбай эжекелер да силерге мээнет кылат, агайларга. Ошо эжеке агайлардын да мээнетин актарышыбыз керек да. Турецкий, арабский, корейский, почти бардыгы бар. Üç gün kaldı. Ana молодцы, давайте. Akıllar жазганчы гана. Последний. Деңизге жете турган немелерди. Давай. Албай, кene. Силерге рахмат чоң. Кудай кааласа дагы өткөрөсүң 2 жыл буюрса. Азыр быйыл өткөргөн бирин кимдер кандай сунуштарыңар бар, 2 жыл кандай болуп өткөрдүк. Азыр кылып атканыбыз туура эле. Биз немеси болбодубу? Бүгүн окуп, анан кийин тестирование алса, ана жашоомок болду. А бул же Көп окудум анда. Айтор. Силер неме болгондо биринчи мектеп катышпай бирге калган. бир-эки жыл болгон. Наоборот, сынышатын отуз жагында мына англисия отурсуп турабы. Биринчи экинчи күнү ошол Немецкий язык расширенный алсаңдан да. Bildiğin sözlere gelince annem var. Benim bildiğim sözler. Ушундай сөздөр болсо жакшы болмок да, биз ушуларды түшүнүшүбүз бар, дисциплинада мисалы, полка, окуучулар унутуңар. Сен немеңе айтып коюңар, жана даярданыш керек бир күндө өзү эжекелер баарыңыздар билесиңер, мына эжекелердин көзүнө өрүкчө бир сыр айтып коюм. Алдын ала биринчи этапта 1 ай мурун айтылган да. И бул сөздөрдү силерге 1 ай мурун таркатып берген да. Ошол өзү неме боюнча ошондой эле да, тактик боюнча. Эреже боюнча ошондой. Ошондой болчу эжекелер 1 ай мурун бардыгына таркатып берген, ошто силер даярдансыңдар 1 ай мурунчу. Биринчи этап, бул өзү 3 этап болот да, 3-үчү. Анан биринчи мектепте өтпөдү да, башка эмнегедир билбейм, эжекени кол кошобу эмес. Өткөргүлө деп заставить ете албай эткенбиз да. 14-нчи мектепте да болбоду, 2-нчи этапчы, 1-нчи этап болду, 2-нчи этап болбоду. 5-нчи мектепте да ошондой да. 1-нчи этап болду, 2-нчи этап болду. Ошондой болот экен да, анан кийин бар все равно 3-нчи этапты итогу бар болуш керек мектептер арасындачы. Ошого Кудай кааласа эмки жылдан силер да өзүңөр эжекеңерге айткыла, если вдруг чоочу, азыр булардын баардыгы бир группа болуп коюп атса, бири-бирине таанышып, эки мамиледол ынтымакташып, бири-бирине жардам беришип турган окуучулар болсо депчи. Бирөө бuyursa bir жака барып, окуу жагына тапшырып калса, бири-бирине подсказка берип турат, бири-бирине айтып турушат, ушундай мындай экен деп жаңылыктар болуп калсачы. Анан экинчиси сен айтып атасың ба, кыргызча кылыш керек депчи. Өзү Кыргызчасы бар? азыр. Биринчи, экинчи этабында кыргызчадан орусча, английский берип отуп аткан да.
bir гана 12-чи мектепте, орыс мектепте, только орысчадан ана кыргызчага ана английский болуп калган. Эми айырмасы жок деле болуп калат мындайча айтканда. Анан кыргызчаны биз баардыгыбыз билебиз да, кыргызча сүйлөйбүз дейм. Кыргызчаны билбесек уят да. Ошо кыргызчанын кереги жок дегенбиз да. А русский языкты уже почти баардыгыбыз эле билишибиз керек аны. Кыргызча кандай болсо ошону билишибиз керек да. Ошого кыргызчага уже биринчи, экинчи этабын как тренировочный катары, разинка катары ошо колдондук да. Уже үчүнчүсүнөн анын кереги деле жок деген да. Жана сен айтып атасың го, жана колдонуп отурган сөздөрдөчү. Азыр бул жерде ошо табылган 1000 сөз ушул болду да, табылганчы. Анан буйруза өзү 1000 сөз аз. Биз өзү как минимум 1,5-2 сөз кылай билебиз да, как минимумчу. Бирок биринчи эле текшерип көргөндө эң көп 300 ушундай эле табылып атканда, андан кийин көзү 1000 сөз болот экен деп токтогонбуз да. Кудай кааласа кийин дальше дагы кете беребиз дальше. Сөздөрдү көбөйтүп кийин буну биз азыр жөн көрдүк да пилоттун проектте. Кандай экенин көрөлүчү деп текшерип көрөлү дедик да. Önümüzdeki yıllar ушундай недоработанный жерлерин оңдойбуз. Кудай кааласа барлыклары уже сүйлөмдөп коет. Уже силер азыр жөнүндө ручка деген перевод кылып атсаңар, кийин ручканы алып бер дегенде же болбосо ручка мыча сонуп турат деген уже немелер менен перевод баштайбыз да, кудай кааласа. Бирок бул этапка барыш үчүн али көп да. Азыр ушундай кылып секинден кетиш керек да, по этапыначы. Эң негизгиси силерге кичине болсо да кичине билип калышыңар керек болуп атат да. Мына азыр бул жерде корейский, японский, арабский, турецкий алфавиттер киргизип атабыз да. Кийин цифралар да кирет. Анан кийин ошонун переводдорун хотя ошолорду билип калсаң, анан кийин уже өтөбүз да уже башка дальшечи. Бирок алга чейин көп убакыт керек, көп мээнет керек. Бардыгыбыз эжекелер, биз, силер, окуучулар баарыбыз биргеликте болушубуз керек да. Бир мен же бир эжекелер же бир силерге аракет көрсөң болбойт. Баарыбыз биргеликте боло турган иштер да. Канчалык баардыгыбыз биргеликте мээнет кылсак, шаарыбыз буюрса өзү билбейт. Айтып атабыз, биздин келечек силер да. Силерге биз да салым кошушубуз керек, эжекелер да салым кошуш керек. Анан силердин өзүңөрдү биз көрөбүз. Биз деген бул шаарыбыз көрөт да. Кыргызстандын мекенибиз көрөт. Ошого мындан ары да жакшы аракет кылып аткан, аракет кылайлы, ынтымакты бекемдетели. Я буларга да айтып бердим да, салды ынтымакты өзү эртең Ешкілесі таныс білдіреді бе? Жашо, қалай бұлар кісі қайсы мектептен атынан кім екен бір-бірімен жақсылап танысу керек. Ешке шығып танысып білбейді? Жоқ. Бұл жерден танысып білбейді? Анан кейін ешке шығсаң бірінші жоқ. Бұл жерден шығасың ғой. Мектептерге кетіш керек, мектептерге кетеді, ошоны айтып отқаным. Просто бұл жерде видео фиксация бар да. Азыр ошо видеонун астына жакшылап танышып ошол эртең сактазым бири-бириңерге жаман көрбөй турган болуш керек да. Амандашып учурашып ынтымакты берип алсак, жакшы иш аракеттерин кылсак. Эртең будан ары ынтымакты бекемдеп, силер азыр өзүңөрчө тааныш болуп каласыңар, өзүңөрчө эмес, мындай кезде дагы жакшы достор менен ынтымакта болуңар да. Шаардын келечеги силерде болсо, шаарды оңдой турган силерсиңер. Тааныша болбайсыздар. Бұл жақтан сен танышып шықсың мындай? Азбат, мындай неге түріп Ана еще. Ой, молодец. Учурашканда бири-бириңерди карап туруп анан эме болсо атынан билбей калдың. Ой, молодец. Ой, молодец. Азыр бул жерде да араңарда бириңер 10 класс, бириңер 8, бириңер 11 бар. Ошону сен кичинекей, сен чоңсуң дебестен, бизде ушундай бар да, сен кичинекейсиң кой тур дебестен, баардыгыбыз бир тургандай болуш керек, бир команда болуш керек, макулбу? Сен чоң, сен кичине деп бири-бирибизди жогуп сыйлап, ой пикирлерди угуш керек, майда? Танып калдыңар бири-бириңерди? Атыңар жаттап алсаңар да, лицону танып калайлы. Эжекелерди таануу булар эртең башка жактарга мектептерге барып калганда учурашып ошодон көрсөңөр, эле бир оор бирдемсе сумка көтөрүп кетип атса, сөз жардам берели баардыгыбызга. Ошентебизби? Алла кааласа, эжекелерге, талайдыге,
Бул жакта окуучуларга бир кыйналып атса, бизден иш кылып атабы же бирдеме болот сөзсүз жардам берип турабыз да, бала. Көрүп калсак, жөндөп кетти деген да. Силер окуучулар экендер да? Кызылордадан келсиңер. Өзү неме итогу эмне болуп турган болуп атат, мен жыйынтыктап өзүм караштырып неме кылгам да, Кудай кааласа мен коронавирус менен байланышканда биринде окуучуларды таратып алыптырмын. Биринде ушундай да. Анан ага чейин мен ким кайсы месттен алып айттым, алдын 3 месте болот, возможно 4 месте болот да. Анан ошо окуган мектептин эжекелерине ошо көбүнчө азыр допустим 7-мектепте сөз директори анан эскиден бергенде даярдаган эжекелер болот да, салым кошкон, ошолорго каршылык билдиребиз өзүбүзчө. Иште можебиз акчалай да беребиз да, кандай. Анан окуган окуучуларга да отдельно да көбүрөөк себебин беребиз. Өзү неме кылайлы дегенде да бир убакыт сүйлөшөм, бир жака алып келсек деп сүйлөшүп атабыз, болуп кеткен да. Ошого пока быйыл кыз ошондой кылабыз, анан кийин просто силерге айтып аткан сөздөр силерге да бир кызык болуш керек болуп атат да. Силер да кызыксанган окуучулар да кызыгуу болот деген ой. Ошол рахмат барыңарга, мындан ары да Кудай кааласа жакшылап өткөргөн аракет кылып силер да аракет кылышыңар керек, жакшы болот. Анан сунуштар болсо айтып турасыңар да баардыгы. Эмки жыл уже баарыбыз билип калдык, эмки жыл сразу башка беребиз да. 11 класстар класстар кетет буюрса, 11 класстар айтканча да немеден сүйлөшүп турасыз, группадан силер кетесиңер го. Кетип, бир окуу жайга тапшырып, жакшы немелер болуп калса сөз түрдө ушу окуучуларга, силерден кийинки окуучуларга сөз айтып, маалымат берип турасыз. 11 класс колуңар көтөрүлөчү, 11 класс. Азыр экен бул. Негизи. Или биз эмне болуп аткандарды, кандай болуп аткандарды силерге айтып турабыз ошол. Окуучуларга биз билесиз деген сынактын экинчи этабында көрүп атабыз. Сиздерге да уюштурушууларга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин балдарыбызга дем берип, күч берип жатканыбыздарга терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы айма чогуу иштешкенге даярбыз. Рахмат. Ойдан бүттү да, ушу 5-чи этабы, ушу бир жыл менежерибиз да. Августтан баштап келип калышканбыз, ушу нарсада. Бул жерде Чыңгыз Жабаевул өлкөмдүн мээнети өтө зор. Былтырдан бери Россиядан келгенден бери мына аракет кылып чуркап жүрөт. Биздин кол бошобой калып, тияка кеттик, бул мектепке кеттик, колдон келишинче катышып атабыз. Өлкөмө ден соолук, ийгилик, садака биримдиги Россияда биздин жигит кыздарга терең ыраазычылык. 50 сом, 100 сом колдогон кезинче кошуп атат, шаарыбыз өнүксүн, ушу окуучуларыбыз жакшы иштерди аткарсын, шаарыбызды өнүктүрсүн деген ой менен туура түшүндүлөр. Келечеги кең болсун деп. Хорошо? Аракет кылабыз, молодцы, давайте. Игилик баарыңарга.